Мындан бир нече убакыт мурун Кыргызстанда убакытты 1 саатка артка жылдыруу боюнча сунуш айтылган. Талас элинин оюн сурамжылоо аркылуу билебиз. Мурунку убакыт боюнча эстердин убагында ал ошо жылдырылган туура эле болчу. Анткени убакыт үнөмдөө боюнча анда ошого ылайыктуу болчу. Азыр эми туура эмес эле деп ойлойм. Эмнеге? Анткени убакыт азыр мурдагыдай жумушчу күндөр ар ким өзүнүн каалаган убагында барат, каалаган убагында келет. Анан бул сапар эми бир система алчу кыйын болуп калыш керек. Дүйнөлүк практикада дагы бар да. Анан мурда Кыргызстанда дагы бар болчу. Жайкы убак, кышкы убак дегенчи. Бирок көп жылдан бери менимче алмаштырылбай калган да. Бирок азыр көтөрүлүп атканы негизи актуалдуу деп ойлойм. Анткени бизден баягы северге жакыныраак жайгашкан Астана менен почти убактыбыз бир болуп калды да. Ошон үчүн мен туура эле карайм. Негизи туура болмок. Ал эмне бул убакытты мен эми азыраак убактысы менен келип калганын көрүп калганбыз. Бирок ошол илгери эле тажрыйба болгон да булар. Туура эмес болуп калат го деп ойлойм да, ошо туура эмес. Саатты жылдыруу боюнча бул болбогон нерсе го дейм. Бул туура эле азыркы жашообузда эле туура го дейм. Жылдыртып деле кереги жок го анын. Баары эле каршы болот го да элдин баары. Сиз ошондо жумуштан чыккан убакыт кеч болуп калат деп атасыз да, Кечирээк келип анан кеч чыкканда анда үйгө таза эле кеч барып, ансы эле эртең менен барабыз, кечке жүрөбүз. Анан таза эле кеч болуп кетет го. Эми саатты жылдырганга менин оюм ошол эле мойдон калса дейм. Анткени биз ошол убакытка көнүп калганбыз да. Мурда деле Советтер Союзунда жылып, улам неме жазкы, анан кайра кышкы мал деп түшүнчү эле. Анан бирок менин оюм ошол мурунку эле мойдон калса дейм.